Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому республикадагы эң маанилүү транспорттук мекемелердин бири. Ири, азыркы талапка ылайык келген заманбап авиациялык борбор. Ишкананын курамына 5 эл аралык жана 6 аймактык аэропорттор кирет. Эл аралык аба майдандарынын тизмесин Манас, Ош, Ысык көл, Каракол жана Баткен аэропорттору толукташат. 2021-жылы ишкана чоң ийгиликтерге жетишти. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча компаниянын негизги өндүрүштүк жана финансылык көрсөткүчтөрү 2020 жылдың ғана эмес, пандемияга чейинки 2019 жылдың көрсөткүчтөрүнөн да ашууга үлгүргөн. 2021 жылы 33 миңден ашуун каттам аткарылып, 4 миллионго жакын жүргүнчү тейлинген. Ишкананын консолидацияланган таза пайдасы туунду компанияларды эсепке алганда 4 миллиард 4 миллион 448 миң сомду түзгөн. Бүгүнкү күнүдө ишкана үзүрлүү жана ак ниет эмгегин улантууда. 2022 жылдын 1-бөлүгүндө компаниянын аэропортторунда 19 миңден ашык каттам аткарылды. 2 миллион 200 миңден ашуун жүргүнчү тейлинди. Андан тышкары жаңы каттамдар ачылып, туруктуу каттамдардын жыштыгы да көбөйө баштады. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2021 жылдын 25 декабрында кабыл алынган номер 352 токтомуна ылайык. Азыркы учурда бир катар ири масштабдуу инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу пландалып турат. Ысык көл эл аралык аэропортунда жаңы аэробекет комплексин куруу, Каракол жана Нарын аэропортторунда жаңы аэробекеттеринин имараттарын куруу, Каракол жана Баткен эл аралык аэропортторунун аэродромдоруна жарык белги берүүчү жабдууларды орнотуу менен бирге аэродромдун элементтерин реконструкциялоо. Жалал-Абад эл аралык аэропортунун аэродромунун элементтеринин төшөлмөлөрүн реконструкциялоо. Ош эл аралык аэропортунун учуу конуу тилкесинин 650 метрдей бөлүгүнө реконструкция иштерин жүргүзүү. Ош жана Ысык көл эл аралык аэропортторунда жүк ташуу терминалдарын куруу. Белгилей кетсек, бардык долбоорлорду каржылоо ишкананын өздүк каражатынын эсебинен ашырылат. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому Асман бизден башталат.